Беш баланын энеси Айзиректин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомчулукту нес кылып, Кыргызстандын муфтийи эркектерге кайрылды. Кыз келинди ким коргойт? 38 жашында мектептеги 20 жылдык кечеден кийин өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. 5 баланын энеси Айзирек Эралиеванын окуясы кыргыз коомун нес кылды. Карындашынан ажырап калган Нуркамил Эралиев үрөй учурган Каргаша тууралуу мындай деди. Балдары көргөн. Эки кызы, бир баласы бар экен. Бир баласы окууда экен. Жатып окуйт экен аякта немедечи, гимназияда экен. Бир баласынын сарайга аттарын карап кел деп жөнөтүп бериптир. Бир эки кызыны, чоң кызы менен кичине кызын эшикке чыгып тургула дептир. Олар эшикке чыгып кеткенде ат ошо ишти кылыптыр да. Уруш эмнеден чыкканын балдар айткан жок. Жок, сабаганда эмес. Кирип ошо чоңуга кирип эле ошо аткан экен. Баласы көргөн экен, алдыңкы сиденияга жаткырып туруп эле катты кайдап чыгып кеткен экен. Мен үйгө кирсем сууап кел дептир. Апамы кармап, башынан кармап алып отуруптур дейт. Сууап кел деди. Жүгүрүп барып сууап келсем, апам суу деле ичкен жок деди. Анан мен кыйкырып ыйлаганымдан шап көтөрүп больницага алып кетиптир да. Айзиректи күйөөсү Өзгөндүн ооруканасына өзү алып барган. Агасынын айтымында карындашы Оштогу окуу жайларынын биринде мугалим болом деп окуп жүргөн кезинде турмушка чыгып, андан кийин окуусун уланта албаптыр. Үйдө 90дон ашып калган кайненесин балдарын карап, токтоо мүнөз карындашын жок жерден жоготуп алганына күйүп турат. Кызганычтан болгондо деле бу жерге келгенде берки классташ балдары ол менен жөн эле салам учурашкан экен. Бир гана өзүнүн абаздын баласы бар, ошол телефонуга жазган экен. Тууган, сен келесиңби, кетпе деп эле жазган экен. Ошолорду айтты да. Немеден зонокса албай койгон экен. Алып да сүйлөгөн эмес экен. Онда телефон күйөп алат экен эле да. Алып туруп эле сүйлөбөй эле койгон экен. Ондан берки тууганыбыз, тууган кетип калбап, кичинекей тамактарыбыз бар, ошону жеп кетесиң деген экен. Подарка бар, ошо подарканы алып кет деген экен эле. Ошолорду айтып коем, ошолорду неме кылам деп эле чалган экен ал. Милиция туура текшерсе деп неме кылтабыз эми, окуу немелерден кайрылам. 5 бала жетим калып атышат. 5 баланы өзүбүз карайбыз. Өзүм шартым Кудайга шүгүр карап кылабыз. Карындашынын жетим калган 5 баласын өз камкорлугуна аларын айткан Нуркамил Эралиев бийликке кайрылып ишти калыс карап берүүнү суранат. Айзиректин 40 жаштагы күйөөсүн милиция кармап, райондук соттун чечими менен 2 айга камалды. Облустук милиция бул иш боюнча адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатканын билдирди. Бул арада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Абдулазиз Закиров аялдарга жасалган зордук зомбулукту айыптап, атайын билдирүү жасады. Муфтий коомчулукка, эркектерге кайрылып, кыз келендерди коргоп, колдоого үндөдү. Ар бир аял, эне, жар, кыз жана эже катары коомдун түпкү тиреги экенин унутпашыбыз керек. Мухаммед пайгамбарыбыз силердин эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылгандарыңар деп эркектерге аял затына болгон мамиленин деңгээл менен ыйманын өлчөп берген. Аял затынын укугу ыйык, ага болгон кайдыгерлик бул ыймандын алсыздыгы. Аялга урмат, коомго урмат. Аялга камкордук, үй бүлөгө тынчтык. Аялга мээрим, келечекке бейпилдик. Ушул жерден ойчул Уинстон Черчиллдин да сөзү эске келет. Аялды улуу кылган коом улуу коом болот. Аялды тебелеген эл өз тагдырын тебелейт. Азыркы заманда аял затына болгон зомбулук, көңүл коштук, кордоо бул жаратылыш мыйзамына, шариятка каршы келген чоң адилетсиздик. Укук коргоочулар, адистер соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук байма-бай катталып, ал кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын эскертип, коңгуроо кагышат. Бул эми эң биринчи кезекте бул маалыматсыздыктын, коомдогу укук темасынын, андан тышкары ушул мыйзамдардын иштебегендигинин, анан албетте биздин билим берүү системабыздагы көйгөйлөрдөн улам. Өзгөчө ушул эркектер биз жакшы билим ала албай, мындай дүйнө таанымдын тарлыгынан болуп аткан бир кесепеттер да. Анан эң негизги нерсеси кээ бир учурларда мындай болуп атпайбы? Укук коргоо органдары дагы бул иштерди мындай, эгерде анын мындай таасири, же болбосо анын бир таасири мындай өтө чоң болбогон болсо, же болбосо таптакыр эле жанчып салбаса, же өлтүрүп койбосо, мындай көңүл бурбай атпайбы? Көңүл бурбай, өз алдыңарча чечип койгула деген дагы жагдайлар бар да. Ошондуктан бул маселеге коом курч караш керек. Анан баягы кошунаңыз болобу, таанышыңыз болобу, же тууганыңыз болобу, муну ар бир адам тепки көрсөтүш керек да бугачы. Тепки көрсөтүп,
чыдамсыздык көрсөтүшүбүз керек. Коом буга чыдамсыздык көрсөткөндө, коом дагы, мамлекеттик уюмдар дагы анан эң негизги нерсеси бул жерде мыйзамдар иштеш керек. Мыйзам иштеш керек. Демек, өзүнөн алсызга баласына болобу, аялына болобу кол көтөрүп атабы? Демек, бул баягы эрдик эмес, бул абдан бир коомдогу жат көрүнүш катарында коом муну кабылдаш керек да. Ошентип биз күрөшө алабыз, менин оюмча. Айзирек Эралиева жерге берилген соң Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токтурбаев келиндин Өзгөнгө караштуу Кызыл Октябрь айылындагы ата-энесине барып, Куран окуп көңүл айтты. Ал маркумдун балдарын Ош шаарында окутуп, жатакана, тамак аш жана кийим кече жактан жардам берилерин убада кылды. Башкы прокуратуранын маалыматында Кыргызстанда соңку 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгон. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө былтыр 17 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул мурунку жылга салыштырганда 32%га көп.